Бул окуя боюнча ошол замат эле кылмыш иши козголгон. Адам өлтүрүү боюнча 322 берене. Бул министрликтин көзөмөлүндө бул кылмыш иши. Сиз барыңар билесиңер, бул бизде 3-октябрда болгон. Ошондон бери иштеп келип мына шектүү кармалды. Биз да коомчулуктан да суранганбыз. Ушундай видеолорун да бергенбиз, сүрөттөрүн бергенбиз, анан фоторабота кылып бердик. Бул ошол жерде көргөн кишилердин болжолу менен 60% ошош деп ошол сүрөттөрүн бергенбиз. Ошонун негизинде анан биздин коопсуз өлкө долбоору иштеп жатат да, ошол жерде бир топ камералар бар. Ошонун негизинде дагы азыр шектүү кармалды. Азыркы маалда тергөө амалдары жүрүп жатат. Азыр баарын дайыл заттарын алып атабыз. Жана курткаларды каякта кийип жүргөн, кандай болгон, кантип барган, кандай кылган, ошонун баары адвокаттар менен чогуу азыр тийиштүү тергөө амалдарын жүргүзүп атабыз. Ошол жерде алынган боюнча жанакы кепка салынган, көрдүңөр, кызыл бүт кан. Ошол жерде болгон немелер бүт баарын тыкыр карап, болгон окуя жакты бүт баарын карап, азыр бүт куруларды да сурап, бүт азыр тергөө амалдары жүрүп жатат азыр. Окуя болгон жерден жанакы өзүнүн калкан кепкасы табылды. Кепкасы табылды, анан бул бутун чечип жаңылак кетти. Жаңылак кескенде кан издери калган, кан болгондо издери менен алып паниктен секирип кеткен да. Ушул издери калган. Кан издери буттар арасында бүт барат, дагы келип атат да. Анын өзүнө айтып бергендер да азыр да көрсөтүп берип атат. Кантип өлтүргөн, кантип чапкан, тигини кантип өлтүргөн, кантип кирген, каяктан чыгып кеткен, каякка баргандан кийин да ошонун баары далилденип, ошонун баары тасталган немелерди биз көрсөтөбүз азыр. Биз алдын ала бул далилдер да, анан тергөө иш жүрөт, ошонун баарын далилдеп чыгаргандан кийин дагы кошумча дагы толук маалыматын беребиз. Бакиевдин доору 2008 жыл белгилүү саясатчынын үйүнө эскертүү катары адамдын кулак мурдун белек кылып жөнөтүшкөн. Можно делать все. Зачем убивать? Зачем сжигать, например? Я так думаю. Мындан туура 16 жыл мурун 2009 жылы 13 мартта ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин администрациясынын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов, саясат таануучу Сергей Слевченко жана айдоочусу Кубат Сулайманов Алматыдан кайтып келе жатканда Ак жол чек арасынан өткөн соң майы кийимчен адамдар токтотуп, алар отурган автоунааны Бишкектин четиндеги дачага алып барып, үчөөнү тең уруп согуп өлтүрүшкөнү маалымдалган. Тергөө алгач жол кырсыгы деп тыянак чыгарып, алар бараткан Lexus машинасы менен сүзүшкөн Audинин айдоочусу 12 жылга абакка кесилген. Көп өтпөй 2010 жылы Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин ал айдоочуну бычактап өлтүрүп кетишкен. Садыркуловдун өлүмү 2013 жылдагы инкылаптан кийин кайра иликтене баштаган. Экинчи тергөөнүн версиясы боюнча Садыркулов Курманбек Бакиевдин иниси ошол кезде мамлекеттик күзөт кызматын жетектеп турган Жаныш Бакиев менен начар мамиледе болгон жана күчтүү уюштургуч экенин жакшы билген Бакиевдер анын көзүн тазалоого барган. Тагыраагы Садыркуловду өлтүрүп, муну коомчулукка жол кырсыгы катары көрсөтүүгө аракет кылышкан. Президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын досторунун бири деп айтылып, 2011 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөн кикбоксинг боюнча чемпион Санжар Сапарбеков 2022 жылы ноябрда 14 жылга эркинен ажыратылган. Тергөөнүн версиясында айтылгандай, чемпион Сапарбеков Садыркуловду бетине катуу муштап уруп, эсинен тандыргандан кийин муунтуп өлтүргөн. Эл мырзага зубур аябай жайлап кетти туугандар. Колуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздарды суранабыз. Апасынын колунда 2 миллион каражат жоголду. Дагы 500 000 сом жетпей турат. Ошол сумма чогулса, Аллах насип кылса, операцияга кетишет. Күнүгө бала басканда кыйналып жатат. Атасынын жоктугунан эниси да аябай баласынын операциясы үчүн каражат таба албай кыйналып кетти. Аз калды буйруса туугандар. Биз сиздерге жеткирербиз видеону. Кайрымдуулук кылуу сиздерден туугандар. Берген садакаңыздар кабыл болсун. Барыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Акыркы суроо. Акыркы деп айтпаңыз, жыйынтык айтыңыз. Жыйынтык суроо. Мындай болот да. Ар бир адам бир кимдир бирөөгө карап түзүнөт да. Ошол эле убакта
сизди көбүрөөк мындай окуп калдык да, мындай Кореянын президенти Ким Чен Ын. Сиз президент Кудайым буюрса президент болуп калсаңыз, кандайдыр кимдир бирөөгө президенттин үлгүсүн алыш керек да. Сиз президент болуп калсаңыз, ошо эле өлүм жазасын киргизип, ошо Ким Чен Ындай президент болбойт белеңиз, анткени сиздин характериңиз ошондой да. Мен ушул кишилердин жолунда жүргөн, ошо улуу инсандардын жолунда жүргөн саясатчымын. Мен Ким Чен Ын болгум да келбейт, мен эч ким болгум келбейт. Мен ушул чоңойгондо ким болосуң дегенде, бала кезден суранганда мен айткам, чоңойгондо мен атам болом деп. Мен атам болом. Мен Ким Чен Ынды тааныбайм дагы, билбейм дагы. Анткени сизди элдер айтат. Элдер айтат, айтса туура айтат. Өлүм жазасыны биз киргизишибиз керек. Туура. Мен Бакиев менен аябай каттуу мындай бир кагышып кызматтан баш тартканым дагы ушул маселе болду. Биз анталашып урушкан жокпуз. Эмне үчүн бир окуя түрткү болуп кетти да. Мына Сокулукта бир айбан да, ал адам эмес. Өзүнүн аялын, баласын, үйүндө иштеп аткан устасын өлтүрүп, жолдон келатып, таксиге түшүп, таксини менен келатып, мына Камышановка деген жерде суунун арасында ошол өлтүрүп, аны да өлтүрүп, бир сааттын ичинде 4 кишини өлтүрүп, Казакстанга өтүп бараткан жерден чек арадан кармалды. Мен Коопсуздук кеңешинин катчысы элем. Билесизби, жанагы болгон окуяны жазып келгенде, кишинин, адам жүрөгү бар кишинин көзүнөн жаш тегеренбей койбойт. Эмне үчүн ошого окшогон айбанды биз өмүр бою багышыбыз керек? Эмне үчүн ага кийим беришибиз керек? Тамагын беришибиз керек? Эмне үчүн? Же болбосо жанакы 3 жашар, 5 жашар кыздарды, балдарды зорлуктаган айбандарды эмне үчүн биз өмүр бою багышыбыз керек? Алардын баарынан жок. Алар коомго эч качан пайда алып келбейт. Өзүнүн энесин өлтүрүп кетип баратат, өзүнүн атасын өлтүрүп кетип баратат. Алар коомго жакшылык кылабы? Мына ушундай кылмыштарга биз коркпой эле киргизишибиз керек. Европа эмне дейт? Европаң менен эмне жумушуң бар сен? Европаң менен кандай жумушуң бар сен? Сенин өзүңдүн кылым карыттык деп какшап келген кыргыздын улуттук каада салттары бар. Ошол каада салт менен жашашыбыз керек. Өзүбүздүн жүзүбүз болуш керек биздин. Өзгөчөлүгүбүз болуш керек. Айтор мыйзам аябай каттуу күчөш керек да. Мен атам раматылык айтат эле да. Падышанын көзүндө каары, жүрөгүндө мээри болуш керек деп. Анан айтат эле, каарын кол алдында иштегендерге чачыш керек дагы, жүрөктөгү мээрин карапайым калкка чачыш керек деп. А бизде тескери да. Мээри жанында жүрүп иштеп аткандарга чачылат да, каарын элге чачат. Ошон үчүн Мадумаровдон коркобуз дейт. Коркуш керек алар. Корккону туура.